21-ден 26 февралга чейин Бишкек шаарында 19 жашка чейинки уландар жана кыздар арасында бильярд боюнча дүйнө биринчилиги өтөт. Андан кийин дароо эркектер жана кыз келиндер арасында спорттун бул түрүнөн дүйнө чемпионаты болот. Анын алдында Кыргызстандын биринчилиги аяктап калды. Жеңүүчүлөр бильярд боюнча дүйнө чемпионатында өлкө намысын коргойт. Эки заслуженный мастер спорта бүт номер 1 биринчи составдардын баары выступать этип атат. Ошон үчүн ойлойм бул келе жаткан биздин азыр дүйнөлүк чемпионатта биринчи место аларыбызга бир 91% шансыбыз бар. Ошо дүйнө рейтингинде биз Кыргызстан биринчи орунда казып турабыз. Ошо мен ойлойм азыркы даярдыктар чоң деңгээлде өтүп, результаттарыбыз жакшы болот деп ишенем. Ал эми Кыргызстандын хоккей боюнча курама командасы Боснияда өткөн 3-чү дивизиондогу командалар арасындагы дүйнө чемпионатын өткөн жылы багындырган. Март айында А тайпасынын 3-чү оюнунда шайба менен хоккей боюнча дүйнө чемпионаты жана ушул эле багытта кыз келиндер командаларынын арасында дүйнө биринчилигине даярдык көрүлүүдө. Даярдык биз былтыр 3Б дивизионун уткандан бери даярданып келатабыз. Бир жума эс алып эле. Буюрса жакшы, эми азыр основной деп коет, ушу окум ашуу сборлору 19 февралда башталат. Даярдыктар команда толугу менен чогулду. Кыргызстанда, Канададан, Россиядан ойногон балдарыбыздын баары учуп келишти. Буюрса ойлойм мен даярдык жакшы эле болот, жакшы оюн көрсөтөбүз деп. Быйыл Бишкек мындан башка бир нече ири масштабтуу эл аралык спорттук иш-чараларды өткөрөт. Ага катышууну каалаган мамлекеттерден билдирмелердин аягы токтой элек. Иш-чараларды өткөрүү үчүн атайын түзүлгөн уюштуруу комитети кабарлагандай, тиешелүү ведомстволор аба майданынан тосуп алуудан баштап жайгаштыруу, мелдештер өтө турган жайларга жарыктандыруу жана башка шарттарды түзүп берүү жана коопсуздук чараларын камсыздоо боюнча милдеттенмелерди алышты. Финанс министрлигине бизде суроо жок, анткени өз убагында биздин ошол календардык планга каралган акчаларды өз убагында бөлүп берип атышат. Бул жерде ошол Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министрлигине ушул масштабтуу спорттук иш-чаралардын катышуучуларын медициналык жактан тейлөөнү камсыз кылып берүүнү суранат элек. Ири масштабтуу спорттук иш-чараларды даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшүн УТРК кеңири чагылдырат. Манас эл аралык аэропорту ачык акционердик коому келген меймандарды Манас 2 аэропортунун расмий делегациялар залы аркылуу тосуп алууну акысыз негизде уюштурууга көмөк көрсөтөт. Жалпы жонунан мелдешти өткөрүүгө тиешелүү министрлик ведомстволор өздөрүнө тапшырылган милдеттерди так аткарып берүүгө тийиш. Бишкекте, ушул Кыргызстанда бизде спорт иш-чаралары бул жөн эле баягыдай спорт эле гана эмес, же саясат гана эмес, бул албетте экономика мааниси да бар. Анткени бир эле турнирге байкалбаганы менен бир канча 100 конок, бул спортчулар, тренерлер, уюштуруучулар, прессасы ошолор келет. Ар бирөөсү эми жок эле дегенде бир апта турса, ар бирөөсү эми жок эле дегенде бир 2-3 миң доллар таштап кетип атат да. Бул дагы албетте инвестиция. Ошондуктан мына өнүккөн мамлекеттер, өнүгүп аткан мамлекеттер ушундай чоң чемпионаттарды коноктогонго умтулушат. Жыйын соңунда көмөк көрсөтүү боюнча сунуштамалар айтылды. Бишкек мэриясы шаардын көчөлөрүн спорттук иш-чаралардын тиешелүү символикалары бар жарнак такталар менен жасалгалайт. Кыргызстан улуттук электр тармактар ишканасы эл аралык спорттук иш-чараларды өткөрүү мезгилинде электр энергиясы менен үзгүлтүксүз камсыз кылууга милдеттендирилди. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.